Урматтуу ишкерлер, мен сиздерге бизнеске өтө сонун жер таптым. Даярсыздарбы көргөнгө? Жалал Абад шаарына келдик, кызматта Жалал Абадта жүрөбүз азыр. Жалал Абад шаарындагы Рахат такта базардын катарында мына ушул курулуш материалдары сатылып турган жер шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Жалпы жер аянты 4 сотук экен. Квадрат менен эсептегенде 400 квадрат. Ал эми навес болсо туугандар Г формасында төргө чейин курулган. Ушул жерди шашылыш түрдө 130 000 долларга ээси сатууга койду. Акча керек экен. Бул жагы мына көрүп турасыздар, ипподром тараптан келе жатканда Рахат такта базары бар. Андан 200 метр өткөндө эле оң тарапта жайгашкан. Жанында эле Мир Фасад деген ишкана бар экен. Мындан түз бара жатканда Бекмамат Осмонов көчөсү менен кесилишет. Сол жагы Тунук баня, оң жагы чайхана номер 1. Андан бери келе жатканда сол тарапта жайгашкан. Чек арасы туугандар ошо Дуалдын наркы чекесинен башталат. Бул жагы ушул курулушка чейин келип такалат. Узундугу 27 метр, туурасы 15 метр экен. 4 сотук, 400 квадрат туугандар. Бул жерде азыр мына курулуш материалдары такта каражаттарын саткан, ДСП, фанера саткан ишкана ижарада отурат экен. Айына бир 500 доллардан көбүрөөк сумма ижара акы төлөп бул жерди иштетип атыптыр. Навес туугандар мына туурасы 7 метр. Навестин туурасы. Ал эми узундугу 27 метр. Ал жака төргө барып, анан сол жака бурулган. Жүрүңүздөр, мен көрсөтүп коеюн эле. Астына стяжка куйган, кургак боюнча турат. Бул жагы дагы асты кенен ачык. Фура кенен кирип, арты менен кирип, жүктү түшүрүп, жүктү жүктөп чыгып кетет да. Мына түркүктөрдү караңыздар. Турба түркүктөр. Ал эми негизги түркүктөрү мына ортодо, анан бул жактагы негизги түркүктөрү ушу бетон менен колонна болуп куюлуптур. Чатыры дагы оцинковка тыныке менен жабылган. Навес фермаланып курулган. Бийиктиги полдон мына потолокко чейин туугандар 5 метр. Фура келе турган болсо аркасы менен ушул жерге чейин навестин ичине чейин кирип аркасыны анан жүктү беймарал түшүрсө болот экен да. Бул жагы ушул бурчка чейин көрдүңүздөр. Бардыгы тосулган. Наркы бурчка чейин барып такалат. Бул жагы ошо көчөгө чейин. Кандай экен? Жактыбы туугандар? Ушул жерди 130 000 долларга шашылыш сатууга койду да. Бул жерде эми любой бизнеске иштетсе болот. Ушундай эле курулуш материалдарына иштетсе болот. Же болбосо мына ортону арка кылып жаап, жамгыр кар тийбей турган кылып жаап туруп, бул жерди эмне баягы хозмак кылып иштетсе болот бул жерге. Дагы эмне? Бул жерге башка курулуш кылса дагы боло берет. Фитнес зал салса болот, кафе салса болот, чайхана курса болот, маркет курса болот бул жерге, салон курса болот, медициналык клиника чакан курса болот, эми 4 сотукка нормальный курулуш болот бул жергечи. 3 этаж зданияларды курсаңыздар болот. Айтор, бул жерди бизнеске иштетсе зор болот да. Ана мына көчө жагында оор жүк ташуучулар бемарал мына парковкада турсун, кирип чыкканда кыйналбасын деп, мына жол жагында дагы ушул жерден туугандар 2 метр таштаптыр да, 1-2. Чек ара ушул жерге чейин экен да. Ана Дуалдын кырына чейин кетет экен да. Жол жагына да 2 метр таштап коюптур. Мындайча айтканда 2 метр, 1,5-2 метр чыгат экен да. Ушул жер туугандар. Мына ортону жанагындай поликарбонат менен арка кылып жаап койсоңуздар, өтө сонун болот. Бул жагында өзү чоң дарбаза, нар жагы өзүнчө дагы дарбаза. Бул жерде азыр Алимбек ата жанагы курулуш материалдарын саткан ишкана ижарада отурат экен. 130 000 доллар кеми бар, документтери баары так экен. Кызыл китеп дейт. Документтери баары так экен. Шарт келишип сүйлөшсөңүздөр болот. Эми шаардын ортосунда эң жакшы жерде колдон чыгарбаңыздар иншалла. Колдон чыгып кетпесин. Ушуну атайын сиздерге көрсөтөлү деп Жалал Абадка атайын келдик. Экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга азыр чалып, азыр сүйлөшүңүз. Башка бирөө илип кетпесин. Сиздер гана алыңыздар дейбиз да. Баарыңыздар албайсыздар, эми араңыздарда кимдир бирөө алышы мүмкүн да. Бул жагы такта базар, бул жагы Тунук банядан келет туугандар. Жолдун боюнда Жалал Абад шаары, Жамалдин Шерматов көчөсү. Кандай дедиңиздер? Жактыбы? Насип кылсын эми. Жолдун боюнда 1-чи линия. Зато любой бизнеске болот. Алып туруп ижарага берип койсоңуз да болот, алып туруп иштетсеңиз дагы боло берет. Мен анда жыйынтыктайын. Видеого сөзсүз түрдө булчитип лайктан басыңыздар.
комментарийден жазыңыздар. Ана башка бирөөлөргө жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Бардык бизнесмендер уксун, бардыгы билсин туугандар. Көрүшкөнчө тынч болуңуздар.